Gel Arslan. Assalamualaikum. Tuğanlar, keçe bize birinlik aşk olğan ele, şundan keçe akça kalp kalan ele. Uşunun taksi cemaatine, keçe biz soğuktuk gözü uşu boyunca, LG kompaniyani olup, al jakta 100'den aşpağa kelген keçe. Uşu boyunca da вопрос көтөрүп, biz aytkanбыз, жардам беребиz колдон келишинче, муну посольство болобу, башкасы болобу, ошолорго данышмын берипчи. Biz барып ал жака барып баягыдай нападение кылып, эме кыла албайбыз да. Мыйзам чегинде кылабыз. Biz посольствого жеткиришебиз. Главный максат. А пока biz колдон келишинче мына кичине тургандар акча тыйын чогултуп, жардам берип турабыз biz. Колдон келишинче. Муну балдарга да айтып коеюн, 3000 акча бул жерде, 3000 ровно акча. Ошону силерге берип коеюн. Ошо бизде такси жамаат тоже отчет союп да. Ошо калган кичи акча алып коесузбу. Кандай болуп келгениңизди ошону айтып коесуз. Рахматыңызды айтыңыз, ошо тууралуу. Рахмат, ушундай Кыргыздын аттан рахмат. Бизден эми ушу Россияга алдамчылык жол менен келип алыптырбыз. Бизде мындай түшүрүп болгон эмес. Бизде аябай жакшы, баары жакшы 36 000 зарплата дегенден келгенбиз. Келсек ошол өзүбүздүн кыргыздардын да ошол сатуу жолуна түшүп келип калды. Элжи Дорохов, Элжи деген заводко келгенбиз. Ал жерден кыргыз балалар тосуп алып, бизде ошол сатып жаман кылды. Аяктан ачкада калдык. Эч условиясы жок экен. Зарплата 15 000 бул жакта сиздер Кыргызстанда 36 000 деген. 36 000 деген бияка келсек, договорунда 15 000 сом болуп калды. Анан биз деген болбой, условияларда жок экен, биз иштебейбиз дедик. Анан бизди баягы жөндөн келгенде бизге деген көрсөтө башташты. Давай, монча акчаны төлөгүлө, 15 000 төлөгүлө, жолубузда кетпейсиңер деп. Миграцион алып коюшкан. Анан документибиз жок, биз азизден чыга албай кор болдук. Анан да рахмат уштерде. Ушу балдардын атын атап кетсеңиз, ушу балдар биринчи барып Манас ким эле да? Турар, ушу үчөөнө чоң рахмат. Бизде ушундай Балдар бар, таксисттер бар. ошол ситуациядан бизди чыгарып кеткенине абдан чоң рахмат. Аябай мына бияка келип жыргап калдык. Ушу бир туугандарыбызды көрүп, жакшы сүйүнүчтүү болуп калдык. Азыр бу жерде сиздерден башка дагы кишилер бар үстүндө. Сиз бу жер бул аксакалдар эле, 22 киши болуп. 22 киши болуп келгенбиз. Бу жерде ушу 3 балага чоң рахмат. Ушу 3 бала, ушу 22 кишинин Алла разы болсун. Малатсы. Мына биз азыр такси кейжи жамааты бар, 3-4 группасы бар. Бул ошо 3000 Арслан берген акча, ошо арткан акчага чай кылып туруңуздар. Ушу видео менен биз эмеге таштап дагы эме кылып турабыз. Мына бул балдар менен связда болуп, рахмат баарыңарга. Бул кайрылуу го ошо такси кейжиге айтып ушундай аксакалдарга жардам берип коелу деген. Аксакалдарга жардам берели, урматтуу. Биз деле таксистпиз, коллегалар экенбиз. Биякта билбей келген байкелер экен. Эжелер да бар жакта. Алар кечке чакырганда эметип калып. Кандай буларга максат жардам эмне? Баарыбыз Москвада жүргөндө биринчи эң биринчи регистрация. Регистрациянын булар экен срок күн кетип баратат да. Соответственно, биринчиден регистрацияга жардамдашышыбыз керек баарыбыз. Андан кийин баягы көп эле квартира бергендер бар. Жатакана кылыш керек, биякта кечке жата бербейбиз да. Тиги келет, бул келет, күтүп элечи, баягы алма буш олдуна туш эмес да. Соответственно, эң биринчи ошо регистрация менен жатакана маселесин чечсек, анан жумушем соответственно ошо биринчи регистрация менен ошо просто күн өтүп атат. Бир болбосо баягы канча соссок, күн ошончо өтүп атат. Время теряем дегенде элечи. Эртерээк бүтүрүп байкелерин алып, Кудай буйрса кетпейбиз деп атышат, иштейбиз деп атышат. Кетем дегендер болсо ошо силерге дагы башкалар деле жардам беребиз деп үмүттөнүп эле, чалып эле, жазып эле атышат. Буйрса жакшы бар. Силерден болгон жардам баягы грубо айтканда бир аз тыйын бизге деле бербей эле болот. Байке бир байкени ичип бар, эжени ичип бар, регистрациясын жасатып берип койсоңор деле, сонун болуп эле жатаканасын чечип элечи. Болду, эң чоң максат ошо да. Болду жигиттер. Чоң рахмат. Келип кеткендерге чоң рахмат. Биз Алла разы болсун. Биз ойлогон эмеспиз, мынчалыкка чейин барат депчи. Шүгүр алхамдулилlah, кыргыздар патриот жигиттер бар экенбиз. Жардам берели, башка эмне деп айта алсам.